Ошоңбу? Мен Абдраимова Венера, Чүй областынын Тар Суу айылынын тургунумун. Ушул жерге 95-жылы 17 жашымда келин болуп келгем. Азыр 7 балабыз бар. Эң жаш айылдын баатыр энесимин. Бир уул 6 кыздын энесимин. Үйдө балдарым чоңоюп калды, чоң балдарым. Азыр кыста үйдөгү окуу кыздары менен үйдө элемин. Буга чейин эч жакта иштеген эмесмин. Жалаң балдар менен үйдө отурчумун. Ошо жазында бизге Илбирис фонддук чычырканактын көчөтүн берип, ошол жака иштейсиңби деп кыздар чакырып, сразу эле макул болдум. Үйдө эмне балдарым чоңоюп калды. Бири-бирин карап калышты. Эжең кандай сени мактайт, молодец айттың деп. Кана окучу. Тир. Би. Айылда жумуш жок. Элдин баары мал менен оокат кылышат. Биз дагы ошо мал менен оокат кылабыз. Ошо малдан тышкары киреше тапсын деп Илбирис фонду чычырканак көчөттөрүн алып келип берип, бизге эме кылып атат да, жардам кылып атат. Эрте менен эрте келебиз, бияка кезектешип, смендешип келип карайбыз. Биздин үй айылдын эң аягында, четинде, ошон үчүн эрте келем, ошо таң атпай туруп. Азыр менин очеретим. Биякта суу жайкысын аябай тартыш. 2 айыл бөлүп сугарабыз. Бир жумада тиги айыл калмага, ушу бир жумада бияк сугарабыз да. Анан ошонун ортосунда пайдаланып, мисалы таң күчтө келип сугарабыз да. 2ден киши биригип алып сугарабыз. Бирөөбүз көчө эменин аягында бул сол ишти деп кыйкырышып, ушинтип сугарабыз. Суу сооп калса кайра тетека барып, чыгып келип, анан кайра бирөөбүз аягына барабыз, бирөөбүз башынан карап турабыз. Бул сол чыкты дейт. Бул чыга элек деп ушинтип сугарабыз да. Бияк аябай таштак жер. Ушул айдап баштаганда эле ташын тердик. Мына дагы эле таш, дагы теребиз. Таштарды биз баарыбыз эр шаркак болуп теребиз. Жазында терип баштаганда эле ушул бир там салып аткан киши келди. Таш керек болуп атат деген. Эмне кылып толтургансыз эле, шаңдуу ушундай шайыр болуп, эле толтура бир машина полный кылып жүктөп бердик да. Киши да ыраазы болуп, биз да аябай доволен болуп калдык. Полябыздан таш кетип калды да. Биринчи эме оюп бергендерине бүт айыл келип касып беришти да. Анан биз отургуздук. Түбүнө дайыма кырк салабыз. Мына күзүндө салдык, жазында салдык. Тосмосуна шумкартөрлөр келип жардам беришти. Аябай мээнет кылдык, дагы кылабыз, буюрса бүгүн Абилтихадан аябай үмүтүбүз чоң. Чычырканак биздин айылдын климатына ыңгайлуу экен, түшүм жакшы берет экен. Чычырканактын түбүнө кык салдык, тамырлары өлбөсүн деп дарыладык. Жумушубуз ушинтип башталат. Мына кыктардын баары салынып турат. Бул мынчалык эле болчу. Мына мындай эле кенедей эле болчу, мына азыр момундай болуп өстү. Эми буюрса үмүтүбүз чоң. Аябай жакшы байлап, жакшы чоңойсо, эми буюрса түшүм алабыз деп атабыз.
коен жеп кетпесин деп моомда кылып коргоп сетка менен байладык да. 2-ден 1-ден келип карап кетип турабыз. Мал кирген жокпу, коен жеген жокпу деп. Бияк таштак жер аябай. Эми дагы жазында ташын дагы терип эмгектенебиз. Жумушубуз анча деле оор эмес, жеңил. 20 аялбыз, ушинтип чогулабыз. Аябай шаңдуу, бири-бирибизге акыл насаат айтышат, проблемаларыбызды сүйлөшөбүз. Аябай жакшы да, кызыктуу мисалычы, бияка келиш эле кызыктуу. Өзүбүзгө да чычканактар жакшы көрүнүп келатат да мондайчы. Буюрса ушактан эмдиги жылы түшүм алсакпы деп аябай эметип атабыз. Ушундай үмүттөнүп атабыз да. Ушул эмгегибиз акталса эле болду.